Assalamu alaikum Şekerto'nun görüşçüleri. Kandaylar amansızlar densoğluk. Balaçaqa tinchpay oturasızlar kışkırıda. Kış kar jağaydı deyaptı, ana karam Allah'a berip koydu. Bu da olsa Allah'ın bir berekesi, nimetı. Buğanlar az 5'teki jemin jawatçı. Bu da kalasa. Naul angus jep ütüp gör. Kalası bu angustka geçkemal 4 kilogramdan beri odam. Tak, mınaga geçkemal 4 kilo, ertemenen 3 kilogram, şunda bir sutkasına 7 kilogram. Buna 3,5-8 jeydi, mayda jeydi. Buna 4 kasa 4 kilogram. Alyoshka 4 kilogram. Bular 3,5 kilogramdan jep düşüptür. Bunalar şabiyonuna qarab 2,5 kilogram, 3 kilogramdan beri atab turganlar ana suroolordu berişipler, kommentariyga жазыпсыздар. Жебей атат, отказы кылып атышат деп. Ол боюнча өзүнүн адистери бар. Ет аптекаларга барып жакшы бир отуруп ошолордон консультация алсаңыздар болот. Алар себеби билет. Мен дагы мурдагы жылы жарым кашыктан алтын күкүрт бергенмин. Жок, мурдагынын аркы жылы, анан мурдагы жылы супер фермада 1250 сомдон алып, чай кашык менен берип, апетин ачат экен. Алёшка жепиптү. Ошону бергенде жей башташкан. Эми азыр көбү жазып атат, көбү комментарий калтырыптыр. Эмне кылсак болот, кандай кылсак болот, отказ жетип атат деп. Ошондо объемуна карап берсеңиздер болот да. Мына мисалы, мына кичине арак, чакан арак. Жазга 2 жаш болот. Буга азыраак берем. Мына дагы жазга 2 жаш болот. Буга дагы азыраак берем. Мына экөө калгандары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Отказ этти, мына отказ этти эле азыраак берип, көңүлүнө тийгизбегендей кылып берип аткан учурум. Анан жем рацион боюнча азыр мисалы загыра, арпанын тартылганы, будайдын тартылганы кийбек, анан хулус күн жара бере баштадым. Şu бергеним себеби мына суук түшкөнгө бере баштадым. Канчалык күн жараны кээбиркилер жибитип берет экен. Мен майдалап бердим, аркасынан тартпайсыз беретин, арт жагынан мындай мен Кудайдын беришинче каш урлай элекмин. Азыр каш урлап коем, бир 30 мүнөт тихо. Ошо тургандар жакшы эле колдон келишинче аракет кылып багып атабыз. Мен күндө көргөнгө билинбейт, мага семиргели эт пайдаганычы. Анан бул жагы ошо заготовка болуп бүткөн торпоктор. Булар февралдын ортолорунда кой беребиз. Себеби буларды өтө эле көп багыштын кажети жок. Себеби булар семир болсо булар кыйыныраак экен. Себеби баш бербейт. Баш бербей малчыбызды дагы кыйнайт. Нарага чуркап, берака чуркап баш бербейт. Себеби орто эт болсо буларга жакшы. Анан тамга басканда дагы кыйнап коет экен, өтө семиз. Торпокчу. Буларга азыр 1 килограмдан азыраак эле. Себеби кичине ашказанын алдап аткан учурум. Жеген ичкендери жакшы булардын. Мына жак, мына дагы жакшы. Мына чорт бул челекке суу ичет. Тепшиге суу ичпейт. Мына ангус. Мына секин жеп атат. Çöp boyunca erте менен мисалы saat 8-8:30 жемин берсе, онда ар 2 сааттын ортосун дем алтып, анан
Çöp salabız. Misалы 8'de жем берсек, 8:30-8'de onu тазалап келіп, анан астын тазалап, нарaq-барағын шыпырып тұрып, анан турушат. Тұрғанда анан чөп салам, анан 12:30-да сусын баштайм. 1:30-да чөбүн салам. 4-төрдө бир çeлекмени көтөрүп сугарам. İçken içet, içpegen içpeyt. Бирок курук чөптө турган буга сөзсүз су ичиш керек. Билбейм, былтыркы, мурдагы букалар, наркы жылкы букаларым жакшы эле, азыр эми булар анча су ичишпейт атат. Албетте жакшы ичишет бирок. Мына булар да тандайт. Булардан ушундай чорт пейилдер бар. Кээ тепши деп коет, чака. Чакага ичет, кээ тепшиге ичпейт, ушундай кыйнайт. Анан канчалык жеп, ичип турса, адамга бул мотивация деп коет. Мотивация демекчи, мотивация бул экиге бөлүнөт экен. Сырткы жана ички. Баягы сырткы мотивация бул күндө иштеген ишиң барбы? Ошо сага мотивация коюп турайын, кыймылдайын, аракет кылайын депчи. Внутренний мотивация бул мындай эме болуп калат го. Чарчайсың го, чарчап, анан чалыгып, шалдырап отуруп калганда кой. Мен кылбасам ким кылат? Ой, мен кыймылдайын деп аракет кылат экенсиң. Ошо внутренний мотивация. А сырткы мотивация мына ушул мага мотивация деп койсом болот экен да. Ошо туугандар жеп бүтүштү, азыр астын тазалап 2 саат жатышат, 2 сааттан кийин анан шамдан кийин чөп салып, Кудай кааласа үйгө кайтамын. Ошо туугандар. Жакшы комментариядан жазыңыздар. Күнжаранды мен азыр баягыдай майдалап берип атам, зерикпей отуруп, талкандай кылып, чагып аралаштырып. Бир челектен азыраак. Анан кээбиркилер жибитип берет экен. Канчалык күнжара ичине киргенде, анан суу ичет го, суу ичкенде күнжара көбөйт экен. Анан витамин болот экен. Кээбек мисалы вит берет, внешний вид. Загыра бул ет басымдуулук, вес берет. Күнжара май, карын ушуларга май байлайт экен. Атала менен баккан менен мындай күнжара анан земди берген айырмасы чоң экен. Анан туугандар, дагы эмне десем, чөп дептир, чөп боюнча туугандар 1,5 пресс салам. Бияк азыраак эле зубочистка ашказан айландырып үчүн көп деле салбайм. Азыраак эле салам, светтерин жандырам. Ошо туугандар анан лайктан басып былчыйта. Сиздердин лайкыңыздар мен үчүн колдоо, сүрөн, деп күч. Катталыңыздар. Биз деле ошо колубуздан келишинче бир жараткан Алланын бирөөгө жакшылык кылайын, бирөөгө бир жаңы байлагандар бар. Жаңы баштагандар бар, ошолорго кичине аз да болсо тажрыйбаны бөлүшүп тартып аткан учурум туугандар. Анан дагы эмне десем, ошо мыналар жакшы. Мынау азыр мынау бошонуп кеткенден кичине оюн көрсөттү десем, анан бул бошонуп кеткен экен. Анан о баш жакта аңгыс бошонгон экен, ал мүйүзү жок. Ал жоошураак экен. Кармап байлап койдум. Мына кичине өнөр көрсөтүп адамды чарчатты. Ошо туугандар, жаңылык ошол күлөмкө тосуп койгон, ичи жылуу эле, Кудайга шүгүр. Анда туугандар ой бөлүшөлү, пикир алмашайлы, жакшы комментариядан жазып пикир калтырсаңыздар болот. Катталыңыздар, жаңы катталуучулар.
рахмат, бирок жакшы комментарий жазып, окууга сайын канчамса жооп бере албай калып атам. Кечирим сурайбыз, үзүр. Биз дагы тирилик. Менин букам семирип айтат деп айтпаңыздар. Бакканыңызга ыраазы болуп, күндөн күнгө жакшы деп жакшы нерсени айтсалар, булар да түшүнөт. Алёшка. Ошо туугандар, андай ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен бүтүн болуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар.